сапаттуу клиптердин үстүндө иш алып барган Эльзар Тиленбаевдин аткаруусунда Коңгуроодой күлкүңдөн аталышындагы сонун музыкалык ырдестээ үчүн ыраазычылык билдиребиз Соров Production'дын жылдызына. Ооба, чоң рахмат. Азыр болсо эми бүгүнкү биздин экинчи коногубуз менен сиздерди тааныштырганга даярбыз. Анда Диля кепсенде болсун. Негизи эле билесиңби Нурлан, бул жигиттин музыкалык табитине, кийинүү образына аябай суктанамын. Анан мындан сырткары жумушуна ар качан өзгөчө бир махабат, өзгөчө бир жоопкерчилик менен мамиле кылат. Ар бирибизге ушундай сапат жугуштуу болсун дейли. Анан бул мырзаны дагы баса белгилеп айтыш керек. Башка аткаруучу мырзаларга дагы тийгизген эмгеги ополтоодой десек дагы болот. Буюрса ушул эмгектердин баардыгынын үзүрү кайтсын дегибиз келет. Ырчы клиптерге окуя жазып иштегендер бар го, жана сценарист деп айтып дагы коюшат. Ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе назарыңыздарда Сонун шоу программасынын кезектеги коногу Эльзар Тиленбаев. Эльзар, сиз келишиңиз менен эле такалып Кош келипсиз. Ассалам алейкум, көргөнүзгө кубанычтабыз. Сонуңуздар жакшы. Учурашып алсаңыз болот. Ассалам алейкум, кыргыз элим, баарыңыздарга ысык салам. Ооба, ыраазычылык билдиребиз. Ооба, Диля, эмне сүрдөп кеттиң? Ошо да мен бир башкача болуп кеттим. Дал ушул сүрдөткөн жигит болуп атпайбы? Ооба, сөзсүз түрдө баягы кыргыздын кени деп койсок да болот го дейм. Кени деп гүлдүү көйнөктөргө, анын ичинде түрдүү көйнөктөргө көрүп келген дал ушул биздин досубуз Эльзар Тиленбаев бүгүн бизде конокто. Анан бизден сырткары дагы бүгүнкү биздин конокко биздин көрүүчүлөр дагы суроо берсеңиздер болот. 39 20 64 39 21 83 номерлерине, шаарыбыздын коду 0312, дал ушул телефон номерлер аркылуу түз эфирге чыгып, өзүңүз баамдаган суроону бүгүнкү конокко берсеңиздер болот. Негизи мен Нурлан тескерисинче айткым келет. Дал ушул гүлдүү көйнөктөргө образ берген, гүлдүү көйнөктөрдүн көркүн ачкан деп атпайбызбы? Тескерисинче дал ушул гүлдүү көйнөктөр Эльзардын өзгөчө бир көркүн ачып турат болуш керек. Эльзар мырза, дагы бир сонун сурообузду бергибиз келип жатат. Кийинүү, рубашканы кийинүү дагы образыңыз бир башкача. Көкүрөккө муздак тийип калбайбы? Суук тийип. Уже муздак тийип калды десе, ооруп атам да. Билбейм мен мындай. Мен жүрсөм аябай думчу көрөм да. Мындай болсо анан мындай. Энен дем алып, эркин дем алам да. Жакшы. Бул образыңызды баягы сиздин кийинүү образыңызды өзүңүз эле иштейсизби, же барбы жаныңызда кеп кеңешин айткан адам? Жок, негизи өзүм эле өзүңүз эле табитиңиз баягы. Өзүмө жаккан кийимдерди кийем. Табитиңиз анда мыкты экен. Алгачкы эле анда суроолорубуздун бири мындай болсун. Акыркы күндөрү баягы ырчылыктан сырткары дагы Диля айтып өткөндөй, дал ушул ырчыларга өзүңүздүн кеңешиңизди айтып, жардамын берип, клип тартуу эмгектер менен дагы баягы Instagram баракчаларынан көп көрүп калдык. Ошол эмгектер менен көп жүрүп калдыңыз. Анан баягы кээ бир күйөрмандарыңыздын дагы баягы коркуу сезиминде турушат. Эльзар ырдабай калабы, балким режиссер болуп кетеби деген. Мен ошондой акыркы учурда аябай көп болуп кеттим. Неге дегенде мен өзүмдүн 13 минуталык, 14 минуталык кылып клип тарткам. Өзүмдү айыптадым деп көргөн чыгарсыңар. Анан ошондон кийин эле эме аябай кайрыла башташты да. Мага да ушундай клип тартып берчи, мага да ушундай клип тартып берчи деп. Анан мен негизи сценарист катары эмес, ырчы катары таанылгым келет да. Анан жакындарымдын суроосун четке какпай, суранышын четке какпай, анан макул болуп, аларга дагы тартып бергенге аракет кылып, анан уже өзүм да байкабай калыптырмын, уже кирип кетиптирмин да. Анан уже элдерден дагы ушундай смстер келе баштады. Сен ырды таштадыңбы депчи. Анан жок, Кудай буйрса жакын арада жакшы ырлар даярдап атабыз. Жакында чыга турган ырды айта кетейин. Кубаныч Баркалбасов деген досум менен бир жакшы дуэт жазып атабыз. Ошону жакшы клиби менен сизге тартуулайбыз. Ырдын аталышы кандай болот? Негизи ыр эмне жөнүндө билсек болобу? Ырдын аталышын айта берейинби? Айта берсеңиз оңгому? Куда чагыс деген ыр болот. Куда чагыс? Кадимкиле? Эски жаңы мыкты. Анда клип тартып келсеңиздер, сөзсүз түрдө музыка телеканалдан дагы презентация кылганга даярбыз. Билебиз сиздердин клибиңиздер кандай болот экенин. Демек, дал ошол клиптер жөнүндө сөз кылып калдык. Мен ойлоп аткам, Эльзар мырза болду ырчылыкты таштап жана съемкаларда жүрсө, сакалы өскөн жана режиссерлордой болуп кетет болуш керек. Тилекке каршы бул кесипти, ырчылык кесибин таштап алгандыгы бизди дагы кубандырып жатат. Анан Эльзар, сиздин чыгармачылыгыңыздагы ырларга баш бага турган болсок, текстери ушунчалык маанилүү, ушунчалык терең. Мындай табит сиздин азыркы учурдагы жашыңызда кайдан келди деп кызыгып турган чагыбыз. Мен негизи ырларымдын баарын биз Соров Production менен иштейбиз го. Анан бардык ырлардын автору Зарлык Камбаралиев. Зарлыкты баарыңыздар эле таанысаңыздар керек. Аябай бир улуу композиторго айланып баратат. Маңыздуу кылып жазат да, мисалы, ар бир ырдын эмесине эле, аталышына эле карасак, темасына карасак, мисалы, өзүмдү айыптадым, же болбосо болбойм талашкандай, ушундай бир
необычный коңгуроого салыштырып коңгуроодой күлкүңдөөн деген сыяктуу необычный тексттер Фантазия жазат. өтө бай. Анан мен ырлардын баарын Зарыл Камыралиев жазып берет. Анан мен клипимди ошого ылайыктуу, ошол сөздөргө ылайыктуу кылып анан сценарийсин жазганга аракет кылам да. Да ошол биз жогоруда айтып өткөн Сора Production'дын жылдызы, Сора Production'дын крашы десек дагы болот. Ошол командаңыздар тууралуу айтып берсеңиз, Алтынбек Соорбеков баштаган команда, Алтынбек Сооров баштаган команда. Ал жакта төртөөбүз эмгек кылабыз. Мен, Зарыл Камыралиев, Айган Шабдиева. Негизи бул жерде Айган Шабдиева, Зарыл Камыралиев, Алтынбек Сооров үчөө иштечү. Анан мен жакын болчумун аларга, анан мени дагы кошо алышкан. Кудайга шүгүр, уже 3-чү жыл иштеп атабыз. 3-чү жыл. Ооба. Демек бул жана Россия Федерациясында бар го, Rava Music мына сыркары Black Star деген. Жалпысынан айтылганда лейбл болуп аталат. Лейбл болуп аталат. Ошол айтып койсок дагы. Лейбл десек болбой калат го, бирок биздики мындай эркинирээк да. Эркинирээк ким эмнени кааласа, мисалы ошону кылып, мындай эмерээк. Аябай мындай чек жок да бизде. Ошо. Бирок ар бириңиздердин өзүңүздөргө тиешелүү жумуштарыңыз бар экен, ошол командага бири-бириңиздерге жардам бересиз. Ооба, бири-бирибизге аябай көмөк көргөзөбүз, бирок көбүнчө совет ошо Зарылдыкын угабыз. Анткени бизге ырлар бар. Зарылдык чечүүчү инсан турбай атат, инсан да. Анан ошол командага аралашкысы келген жаштар дагы абдан арбын болуш керек. Ошол сиздердин чыгармачылык чөйрөңүздөрдө жүргөн инсандар кандай критерийлер менен кабыл аласыздар? Же керек эмеспи адамдар? Бизге билбейм азыр. Мен чечпейм чындыгында, анан ошондой суроолор болгон, дагы адамдарды кошуп эме көбөйтөлүбү деген анан. Жок, азырынча өзүбүз иштей туралы. Анан жакшы иш көргөзгөндөн кийин чындыгын айтсам биз деле азыр укмуштуудай тим эле кыйрат ийген жокпуз. Анан кичине жакшы иштегенден кийин может кошобуз деген сыяктуу нерселер болгон. Жакшы, мындай суроо болсун. Элзар мырза, дал ошол азыр чыгармачыл адамдарга өзүңүздүн жардамыңызды тийгизип атасыз. Элзар Тилинбаевди дагы ошол атка иштеп, Элзар Тилинбаевди көтөрүп атасыз. Анан өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө качан көңүл бурасыз, качан сизди баягы жаныңызда дагы бир адам менен чогуу көрөбүз? Кудай буйрса, бул тема күндөн күнгө көбөйө баштады. Библияда отуруп көп сүйлөшөсүз. Силер эле калдыңарбы деп койбойсузбу? Көп жерге барган сайын ушундай боло баштады. Мисалы, үйгө барганда туугандар, досторум, даже үйлөнүп алган досторум, үйлөнбөйсүң жүрөгү деп кыйын боло баштады. Анан мен деле ошо акыркы убакта ушул нерсени каалап атат окшойм, анткени күндө эле окшош күндөр болуп. Анын үстүнө досторуңуздар да бат-баттан үйлөнүп атат. Ооба, бат-баттан үйлөнүп атат. Анан мен дагы ошо эмдиги жылкыга буйрса, Кудай буйрса, план коюп койдум. Буйрса эмдиги жылы үйлөнөйүн. Адашпасак, өзүңүздөр чыгармачыл чөйрөдөн элесиздер. Жеңебиз. Билбейм, айта албайм. Айта албайм, анда сыр бойдон калсын, баягы ошол. Бирок көрөрмандарга сырларды чечели деп чакырып атпайбызбы Нурлан? Бирок эми жеке жашоосунда бар ар бир адамга кыйын го, балким дагы өздөрүнүн пландары бар. Ошол мүнөттөрдө көрсөк, менимче дагы кызыктуураак болот. Бул баягы Элзар Тилинбаев деген ырчынын интригасы болсун өзүнүн уярмандарына болгон. Каршы эмеспиз. Анда Элзар менен биз маекти мындан аралатабыз. Эсиңиздерге сала турган болсок, буюрса келе жаткан ишемби күнү 9-сентябрь саат 10:00 буюрса Жаш гвардия бульвары 59 дарегинде 16 жаштан 32 жашка чейинки улан кыздарды кастингден күтөбүз. Эгерде сиз дагы музыка телеканалынын жамаатына, кесиптештерине кошулуп өзүңүздүн эмгегиңизди кыргыз журтчулугуна, кыргыз эстрадасына арнайм десеңиз, кучак жайып биз сизди тосуп алабыз. Азыр болсо байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы, кош келиңиз. Алло. Ооба, атабыз, саламатсызбы? Алло. Атыңыз ким? Атым Айданек. Айданек. Ого, атабыз, Элзар мырзага болгон сурооңуз болсо, берсеңиз болот. Иштерде ийгилик. Үй бүлөт бакыт каалайбыз жана бизге бир куплет эң жакшы көргөн ырламызды сайрай сонголот. Ыраазычылык билдиребиз. Мындайча айтканда, көрөрмандарыбыздын өтүнүчү боюнча акапелла жанрында. Элзар мырза биздин студияга келип эфирден сырткары баягы сүйлөшүп атканда эле маанай жөнүндө сүйлөшкөндө бир аз сыркоолоп калыптырмын деп айтып калды. Бул тапшырма сизге азыр канчалык деңгээлде оор келет, Элзар мырза? Негизи мага оор деле келбейт. Анан байкайм да, эфирге же бир жака келгенде тамам ооруп атты, ушинтип ырчылар ушинтип беребиз го. Анан ошол ситуация чындыгында азыр менде ушундай азыр болуп атат да, анан бирок мен ырдагандан качпайм. Кайсы ырды ырдайсыз ошондо? Мага неле? Мага негизи эски ырлар жагат жүрөгүмдө. Азыр мындай өзүбүздүн ырларыбызды ырдап жүргөндөн кийин баары жүрөгүм бир
эски ырларды эсимде, мисалы Сарой, Сагынам деген ырлар жагат да. Анан бир эсимде деген чыгарманы ырдап берейин, Ошол нерсе мен каныма да сиңип калган да, аларчы. Кичине касаштетсем кечирипсиңиздер да. Жайдын бир гана толугай кезиндең ай адырлы гана тонун ай бетинде сан гүлдөн тандап бир түскөн ай жайдары гана селкиң ай эсимде Баракелде, колчоолор миллиондогон. сизге жагырсын. Ушундай эч нерседен тайманбаган, эч нерседен баягы сөзүн артка албаган кыргыздын дагы бир мыкты инсаны, жигити Эльзар Тиленбаев болду. Керемет менен. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кыргыздын уулдары негизи ушундай эле болуш керек. Анан Нурлан буга чейин аткаруучулардын арасында, ырчылардын арасында өздөрүнүн YouTube каналдары менен аябай белгилүү болуп кетишпедиби? Ар бир эле аткаруучу мырзанын азыр өзүнүн жеке YouTube каналы бар. Мына сырткары азыр Эльзардын жанында ээрчип келген баланы байкап көрсөк, мобилографтарды да ээрчитип калышкан экен. Бул да замандын талабына ылайык болуш керек. Ооба. Сөзсүз түрдө азыр кесиптер да көбөйбөдү. Кесиптер мобилограф, андан сырткарда толтура кесиптер бар. Бүгүн дагы дал ошол бүгүнкү күнүндагы Инстаграмдагы күйөрмандарын менен бөлүшөйүн деген да бир ой менен келсе керек. Бул ой бизге албетте жагат. Анда Эльзар Тиленбаевдин Инстаграм баракчасына баш багып буюрса, биздин студияда болуп жаткан процессти өз көзүңүз менен көрүп койсоңуз болот. Ооба, ошол баракчадан дагы көрүп, анан эң негизгиси лайк жазып, комментарий жазгандан качпаңыздар. Сөзсүз түрдө активин көтөрөлүк Эльзар мырзанын, Эльзар, анан ошол буга чейинки убактарда негизи эле клиптер бири-бирине аябай окшош болуп кеткен учурлар көп болуп кеткен. Анан аткаруучулар да сизге кайрылганда башкача бир идеяны талап кылат болуш керек. Идеяны каяктан аласыз? Идеяны негизи алар талап кылбайт. Эме ырларын алып келет. Ушуга кандай бир мындай сюжет деп коет го. Сюжет элестетип жатасың дегенде. Мен дайыма башка клиптерге окшоштурбаганга аракет кылам, анткени азыр баарыбызга эле белгилүү болуп калды го, ким кандай клип чыгарды. Сразу жөнөтүп, ссылканы коюп, историяңа чыгарып бер дейт. Анан уже аны көрүп коесуң, уже көп клиптерди көрүп калгандан кийин дайыма башкаларга окшоштурбаганга аракет кылам да. Анан мен билбейм, ошо негизи дайыма келген сайын айтам, түнүн ичинде отуруп алып, анан ошолорду угуп алып, каяктан келет, өзүнөн өзү эле келе берет. Дайыма бир эки карманды кармап алам. Анан ошону бир жашоого салам да. Окуя жүрөт, Окуя жүрөт. Жалпыдан канча клип тарттыңыз? Санын билбейм, бирок көп болуп кетти. Көп болуп кетти. Ошолордун ичинен анда бир аябай 100-200 эмес эми, конечно, бирок общий 20дай бар. 20дай клип. Бул деле жетишкендик. Эң жакшы акча сарптап эми бюджетке баягы көңүл бурганда кайсыл клип болду? Өзүмдүн клипимеби? Жок, өзүңүздүн же болбосо сиз тарткан клиптерге деле токтоло берсеңиз болот. Мен бирөөгө тартып берген клипимдин эмесин билбейт экенмин, бирок өзүмдүн могу акыркы клипимде аябай көп акча кетип калды. Көп болгондо канча, Эльзар мырза? Эми бир 280 миң. 280. Мен үчүн аз болуп калышпайбы, бирок мен үчүн көп эле болду. Дароо сомго которуп айтканыңыз бизге жакты. Азыр болсо көрөрманыбыз байланышта. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кутман кеч. Алло, угуп атабыз сизди. Алло. Алло. Бир аз алыстап окшойт. Дагы аракетиңиздерден танбаңыздар, да кайрадан да бизге түз эфирге телефон чалсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө кабыл алганга биз болгон көчүбүздү жасайбыз. Анан Эльзар, өзүңүз кайсы белгилүү аткаруучуларга, кайсы белгилүү инсандарга өзүңүздү көбүрөөк салыштырасыз, окшоштурасыз?
Билбейм, мен негизи өзүмдү эч кимге окшоштурбайм десең. Бирок мындай жакшы белгилүү адамдардан жакшы жагын өзүмө алганды жакшы көрөм. Мен өзүмдү бирөөгө окшоштургум келбейт, наоборот, бирөөнүн мисалы жакшы жагынан, кулк мүнөзүнөн алгым келет. Мисалы мага көбүнчө жагат мындай Султан Байкенин ырдаганы жагат. Зарыл Камбаралиевдин ырдаганы, ошол адамдардан мындай жакшы сапаттарынан алганды жакшы көрөм да. Бул жерде зарлыкты сөздөрдө кошуп кетпесек болбойт. Негизи баягы ар бир чыгармачыл инсан менен ушинтип интервью алып барлашып атканда көбүнөн эле сурасаң, мындай суроо болот го, баягы топ 3 сизге жаккан кыргызстандык ырчы десе эле, жок, анан мен айта албайм, анан бөлө албайм дей беришет. Азыр мындай кылалы Элизар мырза, дал ушул суроо сизге болсун, сиздин оюңуз боюнча чыныгы топ 5 ырчы мырзаны атап бериңизчи, Кыргызстандын аймагындагы топ 5. Мейли ал жаңы чыккан, мейли ал эмгеги сиңген инсан болсун, Ооба. Бешөөнүбү? Бешөөнү. Сиздин критерийиңизге дал келген, дал ушул сиздин табитиңиздеги топ 5 ырчы. Бешөөнү болсо, мындай конечно, Атабеков, Мирбек Атабеков. Жакшы, чындыктан баштап окшойт. Гүлжигит Калыков, жакшы сыйлайм. Зарлык, Султан Садыралиев, бирөөсү ким деп коеюн. Негизи ушул талантын, анан ушундай ыр чыгарган жагы аябай башкача. Аскат Жетиген деген бала бар. Зарыккандан Зарыккандан. Ошону аябай сыйлайм да, мындай. Необычный бир таланты бар, өзгөчө таланты бар. Ошону жогоруда эсептеп өткөн жана 5 тизменин арасынан эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, кимиси менен чогуу ырдамаксыз? Дуэт. Эгерде 5 өтүң макул сизге сунуш берип калды, кимисин тандамаксыз? Султан Байке менен го. Султан Садыралиев. Ал менин кичинекей кезимдеги кыялымдын бири. Дайыма айтып жүрөм мен даже радиого барганда да эфирден айтып берген болушум керек. Айтып бере берейинби? Ооба. Маршруткада кетип баратам, бир жолу маршруткада кетип баратам. Студентпиз, ачка Дордойдо жашачубуз. Анан кетип баратсам, Султан Байке сүйлөп атат радиодочу. Кайсы радио экенин билбейм бирок. Анан ошондо кыялданып койдум эле да. Ушундай элдер маршруткада кетип баратканда кийин ушинтип мени угушса депчи. Билбейм эмнегедир башка общий элдерди айткан эмесмин, именно ошо маршруткадагы элдер мени маршруткадагылар угушса деп. Жок, чыныгы угармандар ошолор да негизи. Ооба, бирок кийин ошол нерсе айланып келип кайталанды. СМС жазгандар да болду, чалгандар да болду. Мен сени маршруткадан уктум деп даже видео тартып жөнөткөндөр да болду да. Ооба, буюрсанда бардыгы тең болуп келатыптыр, анан Султан Садыралиев менен дагы дуэт кантип болбой койсун, Ооба, буюрса. Сахна артында көп эле кездешип каласыздар, мындай сунуштап көрдүңүз беле? Байке чыгармачылыгыңыз жагат деген сыяктуу. Жок, мен антип. Сиз четке калып коет деп коркосузбу, кандай? Жок, антип эле коркпойм, бирок мен ошого кичине дагы эмгек жасашым керек, анан ал нерсе өзү эле келип калат да. Эң туура, эң мыкты. Ооба, иштеген негизи тиштейт, анан иштеген адам сөзсүз түрдө чет жактарга дагы чыкканга мүмкүнчүлүктөр көп болот. Анан ушул чыгармачылыктын үстүндө аябай жигердүү, майын чыгара иштеп жүргөнүңүзгө күбөбүз. Негизи мындай мүмкүнчүлүк болсо, сизге жаккан шаар, кайсыл шаарга биринчи бармаксыз? Саякаттоого. Италияга деп ойлойм. Италияга. Рубашкадан эле байкасак болот эле, рубашкадан. Ласкада мындай бир жака барып, ырдагандарын көрүп, операны көрүп, андан кийин Миланга барып шопинг кылып деп калсаң. Ошол нерсе жагат мага. Анда кийинки суроо мындай болсун, Элизар мырза, дал ушул клип жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Акыркы сиздин айланаңыздагы жаңылыктар көбүн эсе ошол жөнүндө болуп атат го. Анан ошол клиптерди тартуу процесси сизге жактыбы? Ооба, негизи жагат, мен аябай сүйүп кылам бул нерсени. Эмнеге дегенде, мисалы бүгүн могул жериңде жаткан нерсени эртең мындай көз алдыңа чыгарып көргөндө мындай бир бала төрөбанан өстүргөндөй эле болосуң да. Эмгекте. Ооба, эмгекти. Анткени бул нерсе маякта жаткан да. Маякта жазып ойлоносуң. Анан ошол нерсени көз алдыңа чыгарып анан көргөндө ушундай бир рахат алам да. Ошон үчүн аябай күнү түнү болобу, жамгыр болобу, кар болобу, бирок аябай иштеген жагат да мага. Энелердин түйшүгүнө салыштырган эле кандай сон. Ооба, ар бир чыгармачылыкта ошондой го. Мисалы үчүн театрда баягы 3 айлык эмгекти эмне себептен кылат десе, ошол аягындагы 5-10 мүнөттүк кол чабуулар үчүн 3 ай эмгек болот. Ырчыларда кандай эмгек кылат, кино тарткандар деле кой. Ар бир иштин өзүнүн түйшүгү бар, өзүнүн кыйынчылыгы бар. Сиз дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо
бул жатты да таштабай, ырчылыкты дагы таштабай, тескерисинче экөөнү дагы бир талантты кошуп, дагы бир талантыңызды көрсөтүп, кыргыз элин кубантып, сүйүнтүп жүрө бериңиз демекчибиз. Анан сизди болсо сахна төрүнө узаталык. Элзар Телебаевдин аткарышында дагы бир чыгарманы жандуу үн менен укканга даярбыз. Ооба, Коңгуроодай күлкүмдөн атабашындагы музыкалык ырдесени. Өзүм да айттым. Ой, башка репертуардын алкагында дагы бир сонун музыкалык ырдесени. Негизи эле жалпы кыргызстандыктар кабыл алыңыздар. Элзар мырза өзү тааныштырат экен. Келиңиздер. Чогуу алып. Ekimiz seçken çeçimdi естей Şaşılıp koyduk Жүрөк муздай электе Sen дағы ойлон Мен дағы ойлойм Кала бер менин Жакынын бойдон Ekimiz seçken çeçimdi естей Şaşılıp koyduk Жүрөк муздай электе Sen дағы ойлон Мен дағы ойлойм Кала бер менин Жакынын бойдон Өзүңдөн алыстадым Үзүлүп табышпадым Же өзүм сени сүйүп Сүйдүрүп жарытпадым Өзүмдөн алыстадым Сүйүүдөн чалыштадым Жек көрүп анан келет Өзүмдү айыптагым Өзүмдөн алыстадым Үзүлүп табышпадым Же өзүм сени сүйүп Сүйдүрүп жарытпадым Өзүмдөн алыстадым Сүйүүдөн чалыштадым Жек көрүп анан келет Өзүмдү айыптагым Seni tugöttüm, seni juдөттүм Kança toktottum, kança үйрөттүм Татыктуу эмес, жаным сага мендей Кадырын билбей Seni tugöttüm, seni juдөттүм Kança toktottum, kança үйрөттүм Татыктуу эмес, жаным сага мендей Кадырын билбей Өзүңдөн алыстадым, үзүлүп
Таранып таранбаган кезде да сүйгөн жүрөктү эң алсыз учурда колдоп кое бербеген колду табышыңызга Музыка телеканалы, анын катарында Сонун шоу программасы ар качан тилектеш болууга даяр. Мыкты ыраазычылык билдиребиз. Элизар мырзага дагы да болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми бизге болгон дагы убакыт өзүнүн соңуна келиптир. Биз коштошпойбуз, бир гана көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар демекчибиз. Ал эми студияда кызматыңыздарда мен Нурлан Бактыбеков жана Диля Кадырова болду. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.